Assalamu alaikum. Assalamu alaikum урматтуу экендештер, урматтуу Facebook'tагы достор, урматтуу улутташтар, кымбаттуу достор, мен азыр сиздерге бая айткандай азыр баштайм. Бүгүнкү түз эфирден сиздер менен биздин Бишкек шаарында президенттикке койгон талапкерлигин койгон инсандар, парламентке талапкерлигин койгон инсандар, жогорку кызматтарга, жетекчи кызматтарга барган, мамлекеттик кызматтарга барган жетекчилер бүт тест тапшырат экен. Кыргыз тест деп коет экен. Бул тестирование экен. Ошол нерсеге бардыгы бара турган болуп калышыптыр. Бул мекеме Советская көчөсүнүн баш жагында жанагы таможнянын немеси, республикалык таможнянына жетпей Камыская деген көчө бар. Ошол Камыская көчөдө 6-үйдө экен. Ошол үйдөн болду. Ошол жерде Кыргыз тест деген ишкана ачылыптыр. Ал ишкана ошол кыргыз тилин билеби, билбейби деп жетекчилерди текшере турган мекеме экен. Албетте муну жетекчилер кандай максатта кылышкан, кимдердин чечими болгон билбейм. Мамлекеттик тил комиссиясына эле кошуп берсе туура болмок. Ошонун бир бөлүмүндө болсо жакшы болмок экен. Бирок аны өзүнчө ошол немеге Советский көчөнүн башына коюптур. Же болбосо муну ошо борбордук шайлоо комиссиясына чогуу койсо деле болмок да. Ошондой кылып ошол жерден текшере турган кылганда да сонун болмок экен. Бирок эми биз ошол жерден айткан адрес боюнча дарегин издеп таап, анан барып бир күн бардык. Алар бир күн биз өз убагында барбай калыппыз да. Көрсө эртең мененки саат 9-дан, анан кийин түштөн кийин саат 3-тө 2 жолу гана болот экен. Бул иш күнүндө болот экен. Демек, жекшемби күнү иштебейт бул ишкана. Ошондой болсо дагы анан биз ошол жерге барып көрдүк. Компьютерлар коюлган, кабиналары бар. Бир эмес, бир 10 чакты, 15 чакты кабинеттер бар экен. Ошолордун ичинде ошондой 2-ден 3-төн отура турганы бар экен. 10 чактысы отура турган ушундай тест терминдеде отуруп неме кылышат экен да. Өздөрүнүн билим деңгээлин, кыргыз тилин канчалык деңгээлде билет, ошону текшерет экен. Ал үчүн биринчи дегенде кире бериште бир бөлмөсү бар экен. Ошол жерде баягы жетекчиси мындай түшүндүрмө берет экен. Кандай иш алып барылат, кандай болот, тестированиянын жыйынтыгы кандай болуш керек, ошондой. Анан бизге мындай сертификат берди. Сертификатты азыр көрсөткөнгө аракет кылайын, туугандар. Мына сертификат эми сиздерге тескери көрүнүп атышы мүмкүн. Ошо сертификатты берет экен. Мен эми ортодон жогорку деген баа алдым. Анан бул деген 4 деген баа окшойт. Анан өзү эң күчтүү V2 деген, ортодон жогору деп V2 деген неме экен, баа. Анан мында бир нече суроолор болот экен. Суроолордун 5-6 түрү болот экен сынактын. Ошо сынактын бардыгы ошо 2,5-3 саат ичинде текшерилип бүтөт экен. Ага мен 2,5 саат деле бүтүрүп алыпмын, балдар шаштырганынан. Көрсө, менден кийин дагы жарым сааттан кийин чыгышып атты. Менен чогуу кирген 10 чакты адамдын ичинен. Анын ичинде жанагы Равшан Жээнбеков деген жигитти гана тааныдым, калгандарын тааныбадым. Ошолор барып тапшырышты. Анан бунун немеси тоготор жерин айтайын эми сиздерге. Бул кыргыз тилин билеби же билбейби деген тема экен. Анан ошодон өзү мындай
bir neçe suroolor bolot eken. Bir bölümünde bir 20 çaktı, 30 çaktı da suroolor bolot eken. Oşo suroolordu ulam berip turuşат экен да. Анан meni taң kaldırgаны kebir suroolor kaytalanып элеккенде biraz özgörtüp durup temasını özgörtüp anan жоопторундагы 4 жооп болду экен. Ошо 4-өн бирөөнү басышың керек экен да. Кээ-бир жооптор экөө окшош дагы да. Ошондой болуп анан буну кимдер ойлоп тапкан билбейм. Бул жетекчиси так ББ Топоева Ставинская дейт. Орусчадагы, кыргызчадагы, еврейчадагы фамилиялар экен да. Анан эми түшүнүктүү. Анан туугандар мени мындай таң калтырганы, мисалы үрп адат боюнча, манас эпосу боюнча дагы суроолор болот экен. Анан ошондо мени мындай таң калтырганы, эмне үчүн манастын фабуласынан суроолор жок да. Мисалы чоң казат бул эмне деген окуя, же болбосо манастын айталы канча жигити болгон, Чубак кийим, Алмамбет кийим, Аруке кийим, Айчүрөк кийим дегендей суроолор берилсе, мындай биз фабуланы билген болот элек да. Неменин манасты окуп чыккандар буга тез эле жооп бермек да. Анан дагы Санжирадан суроо берсе болмок. Санжирадан суроо берсе, менимче бул кыргыз негизинен канча 40 уруудан турат. Анан оң, сол, ички деген 3 тайпадан турат. Анан ошо тайпаларга кайсы уруулар кирет дегендей суроолор берилсе жакшы болмок да. Бул дагы аябай керектүү нерсе. Бул кыргыз, мен кыргызмын дегендердин же кыргыз улуту мен жакшы түшүнөм деген адамдар биздин кыргыздын санжырасын дагы жакшы билген болот да. Ошон үчүн буларга да жооп берсе болмок. Анан дагы биздин Кыргызстандагы географиялык түзүлүштөр боюнча суроолор болсо да болмок. Мисалы Соңкөл каерде жайгашкан, кайсы областта, же болбосо кайсы дарыя кайсы областта экен деген, Кара Буура кайсы областта, Ак Буура кайсы областта дегендей суроолор болсо жакшы болмок да. Анан дагы мисалы Ноокат району кайсы областка карайт, Ноокен району кайсы областка карайт, Каракол шаары кайсы областка карайт, дагы Каракөл шаары кайсы областка карайт. Мына ушуларды элементардык суроолорду жооп бере албагандар да бар да. Ошон үчүн тестированияда мен каалар элем дагы суроолорду көбөйтсө жакшы болот элем. Мындай жана кайталаган суроолорду азайтып туруп, немени көбөйтүш керек да. Мындай керектүү адамдын ушул Кыргызстанды канчалык деңгээлде географиялык түзүлүштөрүн, административдик бөлүнүштөрүн жакшы билеби, билбеби, ошону текшерип билип кое турган неме да, моменттер эле. Ушуну булар колдонушпаптыр. Анан эми менимче бул жаңы уюштурулган мекеме экен, бара-бара түзөлүп кетет деп ойлойм. Эми ушундай текшерүүдөн өткөндөн кийин анан неме болот да, тандалат. Бирок бул ошол кыргыз тестти ким текшерет? Мисалы менин таанышым болсо, мен ошол жердин жетекчиси болсом, Рахман Разыков же болбосо күмөндөр алып келип тапшырып калган болсо тесттен экзамен. Мен өзүм бааны коем дагы, колуна сертификатты карматып коем да. Мындай нерсеге жол берилбейт деп ким гарантия берилет, кепилдик берет? Андай болбош керек. Бу жерде bir комиссия отуруш керек. Ал комиссия ошол компьютерден чыккан немени, жыйынтыктарды, бааларды, балдарды мынау сертификатка түшүрүш керек. Сертификатта көрсөтүлүш керек. Мынанча баа, тигинче баа деп, тиги мына суроолорго мындай жооп бер дегендей. Мунун бардыгы мындай кынтыксыз болуш керек да. Ошол мынау Топоева Ставинская деген эч качан принциптен чыкпайт деп кантип ишенсе болот. Мисалы бизде башка улуттардагы президенттикке коюп атышат. Алар кыргыз тилин билеби, билбеби, биз каяктан билебиз?
кантип аны текшерсе болбойт. Ошону бир 5 адамдан турган комиссия текшериш керек деп ойлойм. Анан муну ошол мамлекеттик тил комиссиясына кошуп эле койсо болот, же болбосо борбордук шайлоо комиссиясына кошсо болот. Муну өзүнчө эле бир мекеме кылып, анан ошол мекеме чечет деген, ал мекемедеги компьютерлер чечет деген бир аз туура эмес болуп калат го. Ошон үчүн туугандар, тестирование анан дагы бирдекеси бул мекеменин жетекчилерине, кызматкерлерине айлыкты ким берет? Мамлекеттин ишкана көз мамлекеттик бюджеттен айлык алабы албайбы, мен муну билбейт экенмин. Бирок булар ар бир ошо тестированиеден өткөн адамдар, тестке катышкан адамдардан банкка 450 сом төлөттүрөт экен. Квитанциясында жүрөт. Бизде мен да анда азыр ушунун бардыгы мындай канчалык деңгээлде жолго коюлган, муну мен ойлойм, жетекчилер ошол керектүү адамда жооп берет деп ойлойм. Муну борбордук шайлоо комиссиясына жанаша эле кылып коюш керек. Же чогуу эле бунун борбордук шайлоо комиссиясынын бир бөлүмү кылып койсо да болот. Же болбосо мамлекеттик тил комиссиясына башыш керек. Тип а жерге чачып, анан тияка бар, бияка бар деп адрестерин берип, анан эми Бишкектегилерге бул оңойлуу нерсе, Бишкекте жашагандарга. Алыскы региондордон келгендерге бир топ татаал болот экен да. Ошон үчүн урматтуу өкмөт жетекчилери, парламенттеги депутаттар, ушул нерсени мындай элге ыңгайлуу кылсаңыздар, ошол тестированияны уюштуруп аткан мекемеге эмес, ошону уюштурган адамдарга эмес, же бийликтегилерге эмес, карапайым элге ыңгайлуу боло тургандай кылып жасасаңыздар жакшы болгон турат. Эми мен сиздерге негизинен бардык теманы айтып өттүм окшойт. Анан аерде мындай макал лакап түрүндөгү немелер бар экен. Анан кээ бир мындай элдин оозунда жүргөн Алыкул Осмоновдун ырларынан, Ал Токонбаевдин ырларынан, же болбосо Жолом Мамытовдун ырларынан дагы мындай берип суроолордон кошуп, бул кимдин чыгармасы дегендей немелерди берсеңиз да жакшы болот. Анан айталы, бизде кыргыздын сонун чыгармалары бар да, мисалы Каныбек деген романды ким жазган деп, анан 5-6 жазуучунун аттарын коюп койсо, ошодон таап ал деп, мына ушул окшогон нерселерди жасаш керек дейм да, бу жерде кошуш керек, ошондо туура болот. Анан аерде мындай бир аз ал мындай бирин-бири кайталаган суроолор болуп калыптыр да. Анан майда суроолор, ал тарбиялык мааниси деле анча жок чыгар немелер, суроо талаптар коюлуп калыптыр. Ошон үчүн мен бул ишканага ийгилик каалайм. Анан эми муну биздин жетекчилер, мына өкмөт алмашса, президенттик аппарат алмашса, парламент келсе, жаңы парламент, бул ишкананын Ошко дагы уюштуруш керек. Ош шаарында, Бишкек шаарында, керек болсо ар бир областтын борборунда болсо болот. Бирок ошолор бүт мамлекеттик кызматтарда, мектептин директорлоруна чейин ошо тесттен өтүш керек деп ойлойм. Ошондон ар бир жетекчиге мындай сертификат берилет. Эми урматтуу мекендештер, ушун менен мен кыскача бүгүнкү сиздер менен жолугушууну аягына чыгайын деп атам. Анан суроолоруңар болсо, мен суроолоруңарга кечке чейин жооп берем сөзсүз. Анан бизде ошо тестированияны баягы мамлекеттик тилден неме экзамен тапшырышчу эле го. Ошонун ордуна деп калдым. Анда мен өтүпмүн немеге, мамлекеттик комиссиясы менен мамлекеттик тилди билеби деген сынактан өттүм окшойт. Ошон үчүн урматтуу мекендештер,
Мынан бул биздин ошол катышкан тестирүүнүгө катышкан кыргыз тестке барган 60-тан ашык биздин талапкерлер президентке койгондор бардыгы өздөрүнүн пикирлерин айтат деп ойлойм. Ал жерде жөн эле кирип чыгып эле баягы суроолорго жооп берген да болбойт. Кээ бир адамдар, кээ бирлер компьютер менен иштеген жок. Жөн бардык суроолорго мындай жазма түрүндө жөн уручка карандаш менен жооп берсеңиздер да болот экен. Анан компьютер менен дагы иштешкен болот экен да. Мен ошо негизинен компьютер менен иштедим. Эгер депутат болом десеңиздер, бир мекеменин жетекчиси болом десеңиздер, айрым бир ишканаларга сөзсүз кирип иштеш үчүн сөзсүз бул тестирүүнүдөн өтүш керек экен. Кыргыз тесттен барып экзамен алат экен, ошого даярдансаңыздар да болот. Анын үчүн көп китептерди окуңуздар. Көп неге күлүп атышат адамдар? Негизинен күлүп атышат го бардыгы. Эме туугандар, ошол кыргыз тестке барыңыздар, кыргыз тесттен талим тарбия алыңыздар дегендей, анан эми айында кемчилдиктерин айттым, кандай кемчилдиктери бар экендигин. Анан муну сөзсүз ошо Борбордук шайлоо комиссиясынын жанына же болбосо мамлекеттик тил комиссиясына кошуп коюш керек. Ошо менен аны өзүнчө бир алыс шаардын бир бурчуна коюп, анан палан жерге бар деген өзү туура эмес. Палан жерден издеп таап ал дагы ошол жерден өтүп кел, анан сертификатты бизге көрсөт деген ал мындай туура болбой калат. Туура эмес нерсе экен. Эгер эртең экзаменде калган болсо, анда ошол эле ондо мындай тесттери кыргыз тест деген ишкананын кереги деле жок болот да. Болуптур туугандар. Келер кездешкенге чейин саламатта калыңыздар. Азыр көп маалымат алдыңыздар деп ойлойм. Эми ал жерде майдалап айтып отуруштун кажети жок. Ошондой болсо дагы, урматтуу мекендештер, сиздер менен мен учурашканыма аябай кубанычтамын. 160-тан ашык адам көрүп атат. Биягында дагы 20 чакты адам аз көрүп отурат. Суроолорду бериптир. Ошолордун баарына жооп бергенге аракет кылам. Эмесе келерки кездешкенге чейин саламатта болуңуздар. Кыргызстанда барчылык, токчулук, тынччылык, ынтымакчылык болсун. Бөлүнбөйлү ошол Facebook'tan дагы талашып тартышпай, урушпай, сөгүшпөй, мамлекеттик кантип өнүктүрүүнүн жолдорун иштеп чыгайлы. Анын үчүн бардыгыбызда мүмкүнчүлүк бар. Кимдер өзүнүн билишинче, колунан келишинче айтса, биздин жетекчилерге, болочоктогу президент боло турган адамдарга, инсандарга жардам болот деп ойлойм. Ал эми 6-чакырылыштын депутаттары тезирээк таркап кетсин дагы, парламенттик шайлоого даярданышсын, парламенттик шайлоо тынч өтсүн эми. Анын үчүн партиялык тизме менен эмес, бир мандаттуу шайлоо округтарынан партиянын атынан барып шайлоого катышсын. Ошондой нерсени өткөзүшсүн. Ошолор анан жаңы конституцияны жазышсын. Азыр жаңы конституцияны жазабыз деп олуккандар өпкөңөрдү баскыла, токтоткула, жаңы конституцияны жазыштын кереги жок. 93-жыл конституцияга өтүш керек дагы, тынчыраак жашашыбыз керек. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга.